арабызда ошондой айтып болсун. Андай эмени бергенде болбойт укуктучу. Жок, алар андай укукту бергенде болбойт да. Биз бербейбиз. Алар анда жана өзүң айткан Тыным Сейит да келип отур. Менин укугум бар, мени бөлгүлө десең эмне? Аны да бөлөлү. Санжырага мынтип жазып атпайсыңбы? Солтон менен Төлөк бир тууган деп жазып атсыңбы? Бир тууган деп жазып атсыңдар. Бир тууган, анан кийин бөлүш керек. Анан кийин бир тууган болгондон кийин алар биздин үчүн анда Солтон мына китепте Мураталынын китебинде турабыз деди. Биз бир тууганбыз деди. Солтон менен бир тууган өмүр бою калабыз деди. Бирок биз Солтон атын айтып атпайбыз дейт. Төлөк деп айтсак болбойбу деп атат. Жок, маселе эме болуп атпайбы? Токтотулачы. Койгулачы байке. Койгулачы. Койгулачы. Болбойт. Силердин проблемаңарды өзүнчө чечеличи саяктар. Койгулачы. Төлөк менен Солтон өздөрү чечип Ертең саяктардын баардыгын кайра мына коя тургулачы. Бирөөгө келсин. Өзү чугулу менен келип иштей бересиң. Мындагылар коя туруңуз сенчи. Коя тургула. Мына Солтон менен Төлөктү чечели. Солтон Төлөк өзү чечип алсын. Өздөрү келсин. Болду, ошо. Топ болду. Бара берин сен. Солтон менен Төлөк чечип алсын. Дейдиген бул тагай тобу адигине жору бөрү баргы карабагыч сарттар муңуш моголдор болуп 16 болот экен. Сол канат чоң багыч кушчу басыс кытай саруу мундуз болуп 6 болот экен. 16 22. Ичкилик оргу кесек кыпчак ават нойгут найман тейит каңды бостон төнөс болуп 10 болот экен. Ошо менен 32ге барат экен. Байыркы уруулар эштек калча түркмөн казак ногой карагалпак катаган бул қан кошодун катаганы деп байыркы. Эми сиз аксакал айтып атасыз катаган жөнүндө. Биз жанагы Тоген институтунда окуп көрмөйбүз. Палеонтология деген илимди окуган үчүн палеогенетика деген илимди жеңил түшүнөбүз. Палеогенетика боюнча Кыргызстанда катаган эли жок. Оганда катаган менен казактарда катаган эли бар. Алардын ДНКсы кан байланыш тутуму 1250 жылга кетет. Сиз дайыма сырга аксакал бизди эдигеден чыгарасыз. Бул киши экөөбүз бул палеогенетика деген азыркы так билим. Азыр популяционный генетика бир 5-10 жылда ким кайсы уруудан экенин бул бизди кыргызтырбай ордуна коюп коет. Бул так билим. Дүйнөдөгү 28 мамлекеттин 68 палеогенетиги иштеп атышат көп жылдан бери. Бардык жерде ачсалар ошол кыргыз сөөктөрү чыгып калат. Сиз дайыма айтасыз, эдиге деген санжыра боюнча эчки эмген эдиге калмактан чыгат. Биз калмак эмеспиз. Биз ошол сактардын биздин каныбыздын ДНКбыздын информациясы ошол 4,5 миң жылга барып токтолду. Муну биз илим менен тастыктап ДНК анализ бергенбиз. Анан санжыра боюнча талаш тарыштар көп. Чапкынчылар боюнча чапкылдык чапкынчы деп айтылып атпайбы? Биз алар менен байланыштабыз телефон мененчи. Биз жакында тактап беребиз. Чапкынчыдан Кудаке, Араке, Абаке, Дидар, Календер, Калтатай, Асанбек, Бакбек, Салымбек, Жапар деп айтылып кетет. Ошонун Кудаке, Араке, Абаке, Оосеги жумгалда калганынын баары баткенде. Алар менен дайыма байланыштам. Алар топ болуп калган. Календер тобу, Калтатай тобу деп. Чапкынчы менен чапкылдык үчөөбүз видео менен сүйлөшсөк биздин үчүн бөлүп жүргөн мен билет Дидар тобумун дейт. Тил болсо мен Календер тобумун. Бизди чапкылдык деп айтат. Биз чапкынчыбыз. Бирөө айтат чапкылдык. Аталарыңар чыгып атпайбы? Назы үзүлүп беребиз дейт. Мына ошондой Ташкенттин жанынан баарын таап атабыз. Биз издеп атабыз. Анан биз жөн гана айланып отурабыз. Жөн гана аксакалдар биз жөн гана санжыраны айтпай, илгерки санжыраларды азыркы тарыхый фактыларга такап кайра палеогенетика такап жөн сөзүбүз жөн болбосун деп биз ушундай иштешип атабыз да. Анан аксакал кечириңиз, сиз айткан санжыраны мен жокко чыгарбайм. Бул бир вариант. Бирок биздин аталарыбыз жазып кеткен 120 жыл мурунку санжыралар бар. Мына мен билген Мажмут Атут Тавелих деген 1495-жылы жазылган. Ушунда Аккаш атабыздын аты бар. 624-жылы милодий жыл эсеби боюнча Меккеге барган. Бул Дегенбай деген киши болгон. Бунун кол жазмаларында Тоголок молдо Дегенбай санжырачы Тоголок молдого айтып берген Аккаш атабыз ат кошчу, ат кошчусу менен 100дөн ашык киши менен барган деп. Молдо Басан анын өзүнүн манасына кошуп алган деген бар да. Бул
Biz şulardan bарын anықтап atабыз. Тоғлақ молдоға ким санжыр айтып берген, аны ким жазған, қайда қандай алған Абдықалық Чорабаевтағы ошол кишилерден жаза алганын баарын тинтип таап айланып ушинтип жүрөбүз аксакалдар. Эгер биз жөнөкөй гана жөө жомок санжыран айтып берсек башкача болмок, биз буну илимге такап атабыз. Ошон үчүн биз анализ берип койдук, ДНК анализи чыкты. Эгер экөөбүздүкү эки башка чыгып калса, бирок чатак ошондо болот эле. Экөөбүз бири-бирибизди тааныш эмеспиз. Мен ошол баягы санжырачыларды издеп жүргөн бул кишини тапкам. Анан экөөбүз бири-бирибизди билген эмеспиз. ДНК анализ бергенибизчи. Анан Кудай билсе келип чыкты. Ушу мен токтоңуз.